Siz bana tişpeyle koyun. Kol tiygizbeng bana. Biroq fakt var mı? Boldu mu? Kimisiga bergan saqchani? Nimasiga bergan? Burası Elmiraga bergan, o alып kelib ketgan. Suragan, men aytdim, azroq bolboy ekan Elmira dedim da desem, alga ko'nbeyt qo'y eje deb oshunday dedi. Ana бесплатный hozir бесплатный qilib eladi desem бесплатный андай yo'q deb oshunday dedi. Elmirani chaqirib qo'yasizmi? Жоқ, мен түсіндіре албай айтасыз. Сіз өзі түсіндірішті білесіз бе? Түсіндіріп беремін мен. Мен түсіндіре албай айтасыз. Выпискаға албайды 200 сом деген нерден бір хатын беріптер. Кімге берді? Мен аз тауып келем ошаны. Мынау қораңдаған этиканы. Этиканы сен үйретесің. Не істелетін қармай айтасыз? Шығашқа. Сіз мамлекеттік қызматкер емесіз, көшедегі положениесі оқшайсыз ба екен? Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Мына биз азыр Жалал Абад облусунда Төрөт үйүндө турабыз. Төрөт үйүнүн астында мына ушунча адам азыр кезек күтүп турат. Атайын Бишкектен келдик. Толтура адамдар. Ар бириси атайын бир разрешение менен бул жак как будто бир зона сыяктуу кылып эшигин жаап, ичинде операция болгон атайын төрөгөндөр бар. Ошолорду киргизип көрсөткөнгө дагы туугандарына уруксат бербей жатыптыр. Андан сырткары бул жерде дагы ошол эле кесарево үчүн дагы атайын бир кагаздар үчүн дагы атайын бир акчаларды сурап атышыптыр. Мындай фактылар азыркы күндө деле катталып турат. Азыр биз начальник менен жолугушууга чакырганбыз. Начальник азыр бошоп калса, биринчи этажга түшөбүз деген. Ага чейин бул жерде отурган туугандардан атайын бир интервьюларды алайлы. Ассаламу алейкум. Байке, сиз кимди күтүп турасыз бул жерде? Мен врачка аялымды күтүп турам. Кесарево болду беле? Кесарево болду, ошонун азычысы болду. Акчаны кайтаргыла деп айттык биз. Кандай ызычы болду? Акча алыштыр кесарево төрөгөнгө 5000 сом. 5000 сом алып туруп. Анан мен берге келсек азыр метрикасын алып келсек дагы гинекологга дагы 200 сом дейт, дагы бир баракатка дагы 200 сом дейт. Негизи мыйзамда жазылып турат, бүт бар жогу бесплатный деп. Булар эмнеге акча алып атат? Айлыкты эмне үчүн алып атат анда? Туурабы? Вот ошого жинимчи мен азыр ичкерде мен деле ызычы кылдым. Телефонумда деле бар нада бу дейт. Мен тарттым мен. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Шамил, Шакиржан Шамил. Аты жөнүм буларга деле айттым, ушундай мен врачка маям төрөгөн, акча алып атышат. Мындай сен болду, врач айтты, мен билген жокмун деди. Ошо кайтарышат акчаны. Ушул жердин тургуну болосуз. Мен ушул шаардын тургуну. Атайын сизден келиниңизден кесарево үчүн операцияга акча алган. 5000 сом акча алган. Азыр ошо акчаны кайтып беребиз дейт. Ким деген? Фамилиясы? Фамилиясын билбейм. Жерде Улан деген главный врач бар экен. Ал сөкөм деди. Мен аны билбейтим. Азыр ошо күнү ким иштеген 6-октябрь күнү ким иштеген, ким эмне кылган? Акчаны кайтарып кыжаат болду деп. Ну, разы болуп отурам. Всё, болду. Мана 200 сомдон деген ошону айттым. Мамаш 200 сом берем. Эмнеге берип атасыз дедим. Бүт бар жок бесплатно. Киребише жазылып турат. Бар жок. Аны деле болду албайбыз дешти. Биз өзүбүз үйрөтүп коюп атабыз да акчаны берип эле мама деп сураган. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Рахмат. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү күндө деле кесарево үчүн 5000 сомдон жана бир атайын бир суммаларды, каражаттарды талап кылып жаткан учурлар болуп атат. Мындай фактылар болуп атат. Министрлик кайсыл жакты карап отурат бул жерде? Сөзсүз ар күнү келип тартып кетиш керекпи? Сөзсүз эмне шерменде болушуңар керекпи? Кандай бул? Министрлик кайсыл жакты карап отурасыңар? Жалал Абад облусунун Төрөт үйүн бардын карап койсоңор болбойбу? Ушунча адам карап отурат. Тиякта көрүп атасыздар. Адамдар күтүп, кезек күткөндөн жерде олтурушат. Бул жак Төрөт канабы же зона канабы? Кандай бул? Ар бир адам өзүнүн тууганын, өзүнүн келинин, өзүнүн аялын көрүштүгү үчүн кандай бир разрешение керекпи? Кайсыл мыйзамдын негизинде мындай болуп атат? Ушул нерселерге министрлик көз чаптырып кылдат бир иш аракеттерди көрөбү экен.
Эжеге, сиздин аты жөнүңүз ким эже? Мына азыркы күндө эшиктерин жаап алышкан култанып, артсаң ачылбайт мына. Мына ушундай төрөт үйү. Бул не деген беспорядка? Не деген беспредел? Попол тили менен айтканда. Байке, сиз эмне себептен бул жака келдиңиз? Байке. Сиз эмне себептен бул жака келип калдыңыз? Жок, мен тапканмын. Байкелер. Сиз эмне себептен? Аялыңыз төрөгөн беле? Аялым жок, эм төрөйт. Эм төрөйбү? Кесирева менен төрөп атабы? Жок, жок. Акча каражат талап кылып атабы? Жок, пока талап кылып элек. Унчук элекпи? Ушул жердин тургуну болосузбу? Ооба, шаардан. Бул жака киргизгенге мүмкүнчүлүк жок экен. Киргизбейт эми, бул жерден алып келип жүрөбүз. Кирели десеңиз эмне деди? Кирели деп да сураган элек, мен тамакты алып кеттик азыр. Түшүнүктүү. Рахмат. Мына бул жерде списоктор бар, ушунча адам кесирево болуп төрөгөндөр, аркыл абалда жаткандар бул жерде. Ошого карап туруп, ошол ичиндеги адамдарды чакырат экен. Бул не деген көргүлүктөр? Мама Садыкова Гүлзида. Мама Садыкова Гүлзида. Сизди киргизбейт абы, эже? Ооба, мен кызыма кирейин дедим эле, киргизбейт. Киргизбейт абы. Канчадан бери турасыз бул жерде? Бир 10 мүнөт болду. 10 мүнөттөн бери турасызбы? Тияктагылар бардык ошо үйүнө бирөөнүн туугандарына келишкен да, туурабы? Улан деген. Түшүнүктүү. Улан деп кырып. Улан. Улан. Мына азыр эшик ачылбай эле турат. Атайын бир адамдар үчүн эле ачат экен. Тура турсаңыз. Эмне себептен эшиктерди култап алгансыз? Бизде култанат да ушундай да. Эмненин негизинде? Неге? Эмненин негизинде? Да сырттан ушундай. Жок, эмненин негизинде? Негиз болуш керек да, туурабы? Негизи ушу доктурлар билет, биз билбейбиз буну. Биз култа жаап калдык, жаап Сиз атабыз. эмне иш кыласыз бул жерде? Санитаркамын. Санитаркасызбы? Биринчи этаж 10 мүнөт болду. Начальник каякта эже? Үчтө да да жака барып. Этаждабы? Начальниктин аты жөнү ким эже? Я. Улана? Уланбы? Начальник ушул жакта деди го азыр эле. Эмненин негизинде бул жерде жаап алгансыңар? Yerге туруп, не себептен жабылганын айтып бересиз. Эшик жок, таппай Doktor çıksın, ben cevap getirsin, ben laf kesin, ben laf şaka. Doktora gelip aytın anda. Kaçıp durmayız, ben niye cevap koyayım mı? Cevap. İşte tamam. Эмне киргизбейт да, иnim. Иnim. Ayağını bir gör çıkmaz. Eksik sana ne? Bir gör çıkmayız. Я, иnim. Бул жерде 2 күндөн бери турай албай жаткан келиндин күйөөсү өзүнүн аялын көрө албай жатыр. Чынында күйөөсү өзүнүн аялын көргөнгө укугу дагы бар, аны карап жатканга да укугу бар. Керек болсо төрөт учурунда дагы катышканга укугу бар. Чынында булар ичинде култап алуу эмне кылып атышат белгисиз негизи. Ушул төрөт үйүндө канчалаган аялдар, канчалаган келиндер өлүп калгандыгы анык факт болду. Мына бул эже дагы ушул жерге келип, азыр киргизбей эле отурушат. Киргизбейт экен бул жерге. Атайын бир зона сыяктуу кылып алышкан экен. Азыр кирип баратабыз. Assalamu alaikum. Biz hukuk korgoochi болобуз. Kim? Korgoochi. Кармаган койт, Неге болбойт? жеке мүлк да.
Kamera өчүр. Так, şu kamera öçürбөйм, ушул жерден сүйлөшө беребиз. Өчүр. Эмне себептен бул бүгүнкү күндө деле дагы деле кесарево үчүгөн жана башкалар үчүн акча талап кылынып атат. Кимдерге факт боюнча? Факт бар, сыртта эле отурушат адамдар. Жок, ким деген ошол. Здесь сыртта бар да. Жок, ким деген Бар, сыртта бар. Сиз ошого эле жооп берип койсоңуз, Жок, эч ким калган фактты сиз сурай турган жер эмес азырчы. Фактты башка бирөөлөргө беребиз да. Ким сурап, ким Баш сыртта жүрүшөт. алып келиңиз. Эч ким Сыртта жүрүшөт. Сиз жооп берип эле койсоңуз, ошо эмне себептен ушундай болуп атат дагы деле. Кимден ким сураптыр баштап, билсеңиз баштап. Ким фамилиясы, ким Сиз улан деген сизби? Ооба, мен. Бүгүнкү күндө ошондой болуп атканы чынбы? Жок, ошо ким деген экен ошо. Сыртта отурушат. Сыртта турган болсо, кирсин. Эч ким акча сураган жок. Сиз өзүңүз айттыңыз да кайра. Кимди айтат? Ушундай болуп атат, акча талап кылып атат дегенде, Мен акча сурап атыпмынбы? акча талап кылынып атат деп сизге арызданганда бул маселени чечебиз деп сиз эме алган экенсиз. Аны жанагы боюнчабы? Жана келбекте чыгып аткан бүгүн боюнча. Анын боюнча аны териштиребиз аны. Негизи факт катталып атабы негизи? Факты ошо бүгүн азыр айтты. болду. Аны бака териштирем мен. Ошо да. Ошо негизи. Бул бир. Экинчиден, эмне себептен бул кесарево болуп ушу жогоруда жаткан аялдарды көргөнгө мүмкүнчүлүк жок сыртта. Эмне себептен эшигиңерди жаап алгансыңар? Себеби толтуруп атам. Инфекционный осложнение болуп калышы мүмкүн. Ал жаңы операция болуп турган нерсе какой-то инфекция контроль болуш керек да. Ал жака эми доступ болбош керек. Ал жерде кандай форма одежда болуп таза болуш керек да. Ал операция болуп турган нерселерге силер какой-то инфекция келип калышы мүмкүн, аялы менен контакт болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен биз ограничить этебиз. Бирок телефондо эле. Себеби үчүн элеби? Себеби ошол. Катталганбы негизи ошондой катталганбы? Фактын толтурат экен. Температура чыгышы мүмкүн, ар кылуу болушу мүмкүн алып. Мүмкүн деле айтпаса, сиз факт жөнүндө айтсаңыз. Факт болгонбу ошондо? Болгон. Кайсыл учурда болгон, кандай болгон? Толтурам болушу мүмкүн. Анан негиз кайсыл жерден ошону эле негиз кылдасыз. Айтак сизде буйрук жок да турабы? Киргизбесин дегенби? Буйрук бар уже. Буйрук бар. Буйрук болсо мыйзамга каршы келбейби? Буйругуңуз? Мыйзам эмнеге каршы келиш керек? Каршы келип калбайбы? Өзүнүн туугандарын көрүш үчүн кандайдыр бир министерстводон буйрук чыгып калса, же болбосо башка бир областной шаардан буйрук чыгып калган болсо Келбеш керек. Келбеш керек, Жок, факт менен айта албайсыз да. Инфекционный көзөмөл өзү ушундай болуш керек да. Келген болсо кандай болот? Эми эгерде ушундай аял тяжелый болуп калып, же заслужить этип, же баласы неме болуп кала турган болсо, биз киргизебиз. Киргизесизби? Совсем эле тосуп койгон жокпуз. Совсем тосуп атат да азыр сыртта. Аны тоспосо барды кирип кетпейби аны? Же барды кирбейт, сиз очерк менен киргизбей атасыз хотя бы. Кандай? Очерк менен эле кирип атат. Эгерде азыр Очерк менен киргизилген жок, сыртта турат. Айттым, сыртта турган эле баарын киргизе берген болбойт да. Жок, билип турам аны. Ошо жакын туугандар деле кире албайт. Биз сырттан ошо интервью алып келет алабыз да. Эми заслужить этип аткан болсо кириш керек. Ошондой болуп атат да. Заслужить этип аткан болсо. Эгерде баласы же аялы заслужить этип тяжелый болуп неме болуп аткан болсо, биз киргизип көрсөтүп мындай болуп атат деп биз айтабыз. Калган туугандар киргенге мүмкүнчүлүк жокпу? Кирип көрүп чыкканга. Бир адам. Ал заслужить этпейт. Кирип көрүп чыкканга да. Кирип көрүп не кылат? Кирип көрүп ал акыбалын сурайт да. Канчалык деңгээлде силер обеспечение тутасыңар ошол нерсени? Ал акыбалын биз көрсөтүп айтып беребиз. Көрсөтүп айтып бересиз? Айтып беребиз. Лечащий врачтар бар. Не заслужить этип аткан болсо, туугандарын чакырабыз. Өзүм жерде беседа кылып сүйлөшөбүз. Эгер ошондой кире турган болсо, кесарево үчүн акча алынабы? Кесарево үчүн акча алынбайт. Алынбайт. Төрөп баласын эмизбей аткан болсо, вирус болуп турган болсо, алардын балдарына мамлекет тараптан малютка берилеби? Берилет. Канча убакытка чейин берилет? Ал бизден чыкканга чейин берилет. Сен чыкканга чейин канча күн жатышы мүмкүн? Мисалы үчүн кандай не үчүн малютка алып атат? Ошонун себеби болуш керек да. Бул вирус болуп калган болсо, айтайын эмизбей турган болсо, эмизбей турган болсо биз чыкканга чейин беребиз. Малютка бересиз. Эгер берилбей калган болсо кандай болот? Бизде бар. Берилбей калган факта катталган болсо. Bizde var malütka değil. Бар экен билип атам. Ошолор үчүн бар. Ошондой катталып калган болсо берилбеген. Катталбайт, бизде сапасы обязательно болот. Аз көрсөтүп берсекчи. Алып бергенimби? Жок, берилбеген деген. Ону так көрсөтүп берели, көрөлү. Көрсөтүп бере турган болсо кандай чара колдоносуз? Чара колдонобуз, ошо ким бербей атканын. Аны айттым го, бизден именно ошолор үчүн бар. Мен атын мен жайназын неме кылбай эле коеюн, алар ошолор үчүн бар. Бүгүнкү күндө эки аял ошондо менен жатат. Малютка берилип атабы? Берилип атат. Азыр биз менен жүрөсүзбү азыр 21-палатага кирели. 21-ге?
Бул байке мойнуна албай жатат, мындан фактылар жок депчи. Налоги учетчиктерге чыкасыңбы? Азыр эле айттым, бияка чүйдүрдүм мен. Хорошо. Акчасын айтып беребиз дешти. Мен буга эч кандай доом деле жок. Акчаны кайтарып койсун болду. Биз аны биз эле чалап койсун деле билебиз да. Бизге акчаны кайтарып. Бирок факт барбы? Болдубу? Кимисиге бергенсиз акчаны? Немесиге бергенмин? Врачтар Элмирага бергем, ол алып келип кеткен. Сураган, мен айттым, азыраак болбойбу экен Элмира дедим да, десем, алга көнбөйт го эже деп ошондой деди. Анан бесплатный азыр бесплатно кылат эле деп десем, бесплатно андай жок деп ошондой деди. Элмираны чакырып койсузбу? Элмира жумушта Жокпу? Анын күнөөсү ham жок, просто так ошол эме кылды. Анын күнөөсү жок ал жерде. Ошол врач сураган экен да. Түшүнүктүү. жок, эмне деди? Врачтар алган деди. Азыр эме Элмира менен сүйлөшсөм, эже мен кошуна туруп сизди кантип алдайбыз деди. Мен бергенмин эже, алышкан. Эми кандай чара көрөсүз Элмира эжеге? Жок, ал чара эжелде мен көрөбүз, сураштырабыз, кимге салган көрөбүз аны. Эгер факт аныкталган болсо, кандай чара көрөсүз? Ал көрүлөт ал. Мисалы, кандай чара көрөсүз? Ал көрөбүз. Жазылганда Уташын сетели биз башта. Элмира жемиш жумуштан алынабы? Эскертүү берилеби? Эскертүү обязательно. Түшүнүктүү. 21 палатага кирели. Сиздер Алла разы болсун, дагы эме кылабыз, байланышабыз азыр. 21 палатага кирели. Не? Кагазым бар. Кандай кагаз? Уруксат кагазы. Кагаз болуш шарт эмес, байке. Болуш керек. Сиз жүрбөйсүз, эне сизден кайтып атасыз. Жок, киребиз ошол жерден. 21-деги ооруп жаткан аялды канча чакырасыз? Мен кирип өзүм кирем, анча анда ошончо адамдар бар. Эмне себептен кайсы негизинен ал операция болгон аялды ордуна жылдыртасыз? Мен көрөбүз, мен көрүп көрдүм. Сизде неме Эмне кылып бересиз? Эмне себептен жакын калганда кайтып атасыз бул жерден? мен отделение кирип салдым. Жүзүмүз. Камерге кирип Сиз азыр биз менен беттешкен келдиңизби? Кирели. Экөөсү сүйлөйбүз, анан кайра кетип кетесиз. Ооба же жок деген сөздү кыласыз. Эмне себептен качып атасыз эми? мен азыр ташып келдим азыр. Зайчы чакырам. Азыр отделение кирдим, ошондо бар. Сиз чакырыңыз анда. Мына ушинтип 21 палатага жакын калганыбызда бул байке эмне себептендир ушул беттешүүдөн качып жатат. Балким айыптарыбыз ачылып калат деп ойлодубу? Ошондуктан дагы качып жатса керек деп ойлоп калдык. Чынында ушундай мамлекет тараптан малютка берилбегендиги жана кесарево үчүн акча алгандыгы бул анык факт катталып турат. Начальник кабинетиндебиз. Урматтуу кыргызстандыктар. Азыр заведующий келсе, заведующий менен дагы сүйлөшөбүз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Жок, сиз көп мени тартпай жөн туруңуз, анда мен дагы сизди тарткан укугум бар да, эже. Мен да укугум бар сизди тартканы. Анда бири-бирибизди тартайлы. Тартыңыз. Өзүңүз эле жакшынакай жөн сүйлөшпөйсүз. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Өзүңүз тааныштырып коюңуз эже. Коет. Сен кимсиң өзү? Сен биринчи тааныштыр өзүңү. Өзүңүз тааныштырбайсыз. А эмне сен бетиңди? Мен сизге келип атам. Мен сизге жүзүңүздү толук тартып атам. Мен деле сага келип атамын. Тарта бериңиз эже. Эме ат жөнүңүздү ким болуп иштейсиз бул жерде? Сен кимсиң? Жок, сиз менин укук коргоочумун эже. Көп неме кылбай жакшынан сүйлөшөйүн. Сиз айта бериңиз. Сиз өзүңүздү тааныштырып койбойсузбу? Сен телефонуңду алып жөн сүйлө. Тааныштырып Бул коюңуз. жерде беките турган эч нерсе жок. Мынап жакшынакай жатат. Эч нерсе сатып албай. Больницадан бары жок берилип атат. 5 сом эмне үчүн сурап атасыз? Алып, анан кийин мындай сөз кылсак, комната эмне себептен комната үчүн 5 сом сурап атасыздар? Кайсы комната үчүн? Ошол жаткан комната үчүн. Ким 500 сом сурап? Же негизи эмне себептен сурап атасыздар? Билбейсизби? Сен допрос кылбай жөн отур. Допрос кылганга укугум бар менин. Эч кандай укугуң жок. Телефонуңду ал нары. Сиздин кандай укугуңуз бар телефон алынар дегенге? Ошондой? Кандай укугуңуз бар? Сиз Сен кимсиң мындай жөн эле көчөдөн келип алып эле? Көчөдөн келбей эле мен. Монтип эле телефонуңду включать этип, тартып. Кайсыл убакта келсем деле сен жооп берген укугуң бар. Ушинтипчи? Кайсыл убакта келсем дагы силер жооп берген укугуңар бар. Сен ноң алып коюп жөн сүйлөш адамча. Жөн сүйлөшпөйм, мен өзүм тартып алам, анан жакшына сүйлөшөбүз. Мен сага түшүндүрүп берем. Жакшы сүйлөбөйм, жакшы эле сүйлөп атам эже. Анан сен мындай телефонуңду коюп албай жөн сүйлөш. Же айтып атам сизге. Эмне себептен малютка бербейт бүгүнкү күнгө чейин? Өзүң түшүндүрүп койчусуң. Эмне үчүн бул? Сүйлөшкүн деле келбейт мындай түшүнүгү жок адамдар. Биринчи бул эже түшүнүгү нерсенин өзү негизи.
Эмне себептен суроого жооп бербейт? Эмне себептен суроого? Башта сен. Каком? Неме ол? Башта адамча сүйлөшпө, именно факт менен мына аял мына жерде. Мен айттым го, факт менен сүйлөдүм. Азыр бетиңизге да коюп бердим, туурабы? Койгон жоксуң. Кандай койгон жок? Коюлган жок ал. Жөн эле сөз бултатан. Сиз эмне мага орой сүйлөп атасыз? Мен сен жиңге тийип атасың да. Жиңге тийген болсо сиз эмоция менен иш кыласызбы? Мен эмоция менен сага мамлекеттин кызматкеринин этикасын билесизби? Билем. Сен үйрөтөсүң. Кармабайсызбы этиканы? Этиканы сен үйрөтөсүң. Эмне себептен кармабай атасыз? Чыгышка. Сиз мамлекеттик кызматкер эмес эле көчөдөгү положениясы окшойсуз байке. Азыр бүгүнкү күндө начальниктин акыбалы мына ушундай. Чык. Сиз эмне себептен мени суроолорго жооп бербейсиз? Мен сага суроого жооп берип бүттүм ка. Сиз заведующиңиз эмне себептен чыгып кетип атат? Суроолорго жооп бербейсиз. Адамда түшүндүрүп берем. Өчүрбөй эле сүйлөшөм мен байке. Укугум бар, өчүрбөй сүйлөшөм мен. Өчүрбөй сүйлөшөм. Мына жооп берүүдөн баш тартып атат начальник дагы. Мен сага түшүндүрүп бердим. Адамча түшүнгөн адам сага түшүнөт. Эмнени түшүндүрүп алып айтасыз мага? Чарпал. Жок, эмнени түшүндүрүп? Сиз мага тишпей эле коюң. Кол тийгизбең мага. Адамча түшүндүрүп. Эмнени түшүндүрө албай атасыз мага? Мен түшүндүрүп берсем адам түшүнбөйт. Эмнени түшүндүрө албай атасыз? Сиз өзү түшүндүрүштү билесизби? Түшүндүрүп берем мен сага. Эмнени түшүндүрө албай атасыз? Выпискага албайт 200 сом деген жерден бир хатын бериптир. Кимге берди? Мен азыр таап келем ошону. Мына короңдогон 300 сом. 300 сом бардыгы. алыптыр салфеткага. Мен эжем бериптир. Айылдаш эжем. Таап келем азыр. Түшүнүктүү. Малютка. Бүгүнкү күндө деле малютка үчүн негизи мамлекет тарабынан берилиши керек болгон нерсе, бирок малютканы деле эч кимге берген эмес. Даже 500 сом сурабаттыр. Өзүнүн жаткан комнатасы үчүн. Балким ал ошо комнатасын жыйыштырып тазалап неме кылышабы? Балким ошолорго сурап атат. Эмне себептен министрлик мына ушундай шалакылык иштерди көз жумуп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин? Эмне себептен мындай фактылар дагы деле катталып жатат? Кесарева үчүн азыр эле көрдүңүздөр, тыйын сурап 100% эле алгандыгын далилдеп эле көрсөтүп бердик. Бирок ошондо деле бул жердеги начальник өзүнүн ишин так аткарбастан эмоция менен иш кылат экен. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү күндө эми мамлекеттик бул кызматкерге министерство тарабынан кандай чара көрүлөт экендигин жакында көрө жатарбыз. Ага чейин сиздер менен буюрса коштошууга туура келет. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мына ушунча адам бүгүнкү күндө кезек күтүп турушат. Зонага кирген сыяктуу эле бул жерге атайын бир очередь менен даже өзүнүн бир туугандарын деле киргизбей жатыптыр бул жергечи. Ушундай.